Assalamu alaikum урматтуу Эл Кабар каналынын көрүүчүлөрү, мекендештер, замандаштар, сак саламатсыздарбы, кандайсыздар? Биз бүгүн Эл Кабардын бул чыгарылышында 22-июнга карата түштөн кийинки саат 4:16:00 карата рубльдүн, доллардын, евронун басты сиздерге бир катар чагылдырабыз. Мына бул жер баарыңыздарга эле белгилүү болсо керек, Оштогу Келечек базарынын бет маңдайы, Навай көчөсү билесиздер. Бүгүн рубль дагы көтөрүлүп тур. Мындан да көтөрүлсүн дейбиз. Биздин бүт эле Россияда эмгектенген мекендештер үчүн. Бир четинен көрсөтүп кете берейин эми сиздергечи, мынакей. Караңыздар. Тарапка бир өтөйүн. Бүгүн 22-июнга карата доллар 79.50 экен. Алуу, сатып алуу. Евро 85, рубль болсо 1.36 деп турат, көрүп атасыздар. Казак теңгеси 0.14. Сатуунуздан өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мен бир катар айтып коем. Калган өзүңүздөр карап аласыздар, мынакей. Алдыңыздарда турат. Кээ бир жерлерде мына бул рубль интернетте карасаңыздар 140тан жогору турат. Эми бул жерди билесиздер. 1.37, 1.37 жарым мынакей. Мына бул жерде рубль 1.37 жарым деп турат. Доллар 80, евро 82, көрүп атасыздар. Рубль барлар, рубльуңуздарды даярдаңыздар, алмаштырган. Бул жерде мынакей көрүп атасыздар. Доллар сатып алуу 80, рубль 1.38 деп турат, евро 83, самани 63 дейт, теңге 0.172. Мынакей. Бул жерде да ошол покупканы көрүп атасыздар. Рубль, долларды сатып алуулар ушундай алмашып атат. Мен жана банктан карадык. Банкта 1.49 деп турат эле. Эгер мен жаңылышпасам. Буюрса көтөрүлүп атат. Жалпы Москвада эмгектенген мекендештерге жакшы бир жаңылык. Ишти кылыңыздар, иштичи. Рубльдар болсо салыңыздар, курулуш болсо курулушту кылып алыңыздар, мындай малдачы 1000 сом жасаңыздар, 1000 рубль салсаңыздар 1400 сом пул болот экен почти. Кысасы ушундай. Ал жерде Кыргызстан коммерческий банкындагы валютаны билип алыңыздар. Бүгүн 22-июнь, туугандар. Сааттын дебеси түштөн кийинки 16, доллар сатып алуу 78, евро 82, рубль болсо 1.37 экен, сатып алуу, казак теңгеси болсо 0.110 экен. Ушундай. Кыскасы. Ал көтөрүлүш. Центральный массажисттерге врачтарга офис берилет. Бул жол Макаренко мектеби. Байрам Сурипов